Сонун болду. Жок, мага мурунку айдан да болот десем, сонун кылып коюшту. Аравандын Кермету айыл өкмөтүнүн тургуну 67 жаштагы Назира апа бүгүн жаңы үйлүү болду. 2 бөлмөлүү үйдүн бардык шарттары бар, үйлүү болсом деген кыялы ишке ашып учурда кубанып турган чагы. Турмуштун оорусуноосунан улам туруктуу жашаган жери болгон эмес, эми анын баары артта калды. Талаада жүрбөдүмбү? Көйнөгүмү да жуа албай. Тартынып бирөөлөрдүкүндөй. Нормальный оокат жебей жүрдүм го. Мен азыр өзүм үйүм өзүм куромдумун. Бул сонун нерсе да. Эч ким көчөдө бирөөнүкүндө жашабасын. Мен эч башыман өтпөгөн эле өттү да 3 жылда. Ар жерде жашадым. Жапалакта бир женикинде 10 ай, бир сиңдилеримкине 1,5 жыл, дагы бирөөнүкүндө 2-3 ай ошентип. Назира апа бир уул бир кыздын энеси. Ал буга чейин көптөгөн күнүмдүк жумуштарда иштеп келген. Мындай кубанычты жакын жашаган кошуналары да сүйүнүч менен кабыл алып, апаны куттуктаганы келишкен. Ушуну үй салып, эме ачып берген рахмат. Бактылуу. Мындай муктаждыкты Элим Барсыңбы коомдук фондусунун Оштогу бөлүмү ишке ашырган. Аталган фонд буга чейин бир канча соопчулук иштерди жасагандыгы менен элге белгилүү болуп келет. Назира апанын үйүнөн сырткары дагы 8 үйдүн курулушу жүрүп жатат. Курулуш иштерин дагы фонддогу ыктыярчылар өздөрү эле колго алышкан. Бизге ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөр же болбосо көп балалуу үй бүлөлөр, мындайча айтканда эч жактан киришеси жок үй бүлөлөр катталса, ошого жараша биз үйдөн тышкары деле кийим кечеден, азык түлүктөн, леченияларга дагы жардам колун сунабыз. Буюрса 10 үй бүлөнү бир жакшы бир кубаныч менен үйүнө жакшы бир кубаныч менен ак өргөлүү кылайлы деп турабыз. Буга улай эле кайрымдуулук фонд менен бирге демөөрчү катары Доскредо банкыда иш алып барат. Акыркы 2 жылдан бери муктаждарга жардам берүүнү колго алышкан. Элим Барсыңбы фондун тандап алгандын бирден бир себеби ачык айкын чыныгы муктаждарга жардамын көрсөткөндүгү дешет. Мындай айтканда, эми бул Элим Барсыңбы коомдук фонду бул жана жакыр үй бүлөлөр менен мындай айтканда көпөрө экен да. Биз ошол жагын карадык. Ушу бизден канча биздин кызматкерлер тарабынан өзүбүз мындай айтканда жардам көрсөтсөк, ошол биздин каражаттарды ошо колунда жок адамдарга ачык айкын көрсөтүп жардам беришет экен да. Биз буга чейин да көп жардам көрсөтүп келгенбиз, буга чейин дагы. Ошо кайрымдуулук фонддун ошол программаларын көрүп, өзү иштеген иштерин көрүп, анан баа берип, ошо кызматташып калдык да. Жаңы үйлүү болгон Назира апага Кермету айыл өкмөтү тарабынан көмүр, азык түлүктөр жана үйүнүн айланасына шагыл түшүрүп беребиз деген убадаларын беришти. Жолуңузга шагал түшүрүлө турбаса шагал төшөп беребиз, эртең көмүр болгон болчосо жок дегенде 1-2 тонна көмүргө жардам беребиз дедим. Мындай үй бүлөлөр азыр бизде көп. Мен балдарга айттым, жолдун боюнда бир 5 балалуу бир аял бар, күйөөсү Россияга кетип, ошо бир канча жылдан бери келбей атат. Бирок ошол үй бүлөгө да тынбай жардам берип турабыз. Ошол үй бүлөнүн катарында Кеңсай матчинде сиз дагы биз учетко алабыз деп азыр эженин өзүнө айттым. Кошумчага кетсек, Элим Барсыңбы фондусунда ар тармактын өкүлдөрү мүчө болуп келет. Социалдык жактан аз камсыз болгон, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жардам көрсөтүп келет. Жалпы 300дөй ыктыярчы болсо, анын ичинен 180 ыктыярчы такай иш чараларга катышып келет. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак.